Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар? Силер менен кайрадан жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда бүгүнкү өтө турган темабыз жазгы керемет. Сабактын максаты биргелешип майрамдык маанайдагы иштерди аткарабыз. Чыгармачылык иштерди жөнөкөй элементтерди аткарып көнүгүүбүз. Түрдүү ыкмаларды колдонуп кылдат иштөөгө үйрөнөбүз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы жазгы керемет болгондуктан баягы жаз келгенде эле жаздын символу болгон майрамдык маанайды чагылдырган бул гүл болуп эсептелет. Ошол себептен мен силерге бүгүн гүл тартуунун бир эң жөнөкөй ыкмасын үйрөтүүнү чечтим. Ал үчүн бизге мындай ачыктыр ибарат керек. Анан гуашь, кисти, анан вилканын жардамы менен бүгүн силерге вилка менен кандай гүл тартса болот экенин үйрөтөм. Анда баштадык. Биринчи гүлдүн сабактарын тартып алабыз. 3 сабагын алайын мен. 3 гүл. Эми жалбырактарын тартабыз. Өзүңөр каалагандай жалбырактын формасын чыгарсаңар болот. Мен жок азын гүлүн тартып аткандыктан жок азын гүлүнүн жалбырагын алып атам. Биздин гүлүбүздүн сабактары даяр болду, жалбырактар дагы даяр. Эми балдар гүлүбүз кичине көрктүрөөк болуш үчүн могу кызыл өңгө кичине сарыдан кошкум келип атат. Мен сары рыңды жакшы аралаштырып алып туруп, эми вилка менен балдар вилканын учун боекком алабыз. Тегиз боекко тегиз түшкөндөй кылып вилканы малып дагы сабактын учун алып келип вилка менен гүлдүн формасы түшүп калат. Экинчи гүлүбүзгө дагы ушул эле ыкма менен. Силер үйдөн балдар бул гүлдү аракет кылып тартып көрсөңөр болот. Мынакей эң жөнөкөй бат эле тартылуучу гүл. Мынакей ушинтип биздин жок азын гүлүбүз дагы даяр болду. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо мен кубанычтамын. Анда үйдөн ушундай гүлдөрдү тартасыңар деген ойдомун. Эмки сабактан жолукканга чейин саламатта калгыла.